Азамат Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү кызматынын прапорщиги. Абалтадан салт санасын сактаган, акыл оюн алыс жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан кыргызымдын тили менен мактанам. Эне тил эмнеден башталат? Эне тил наристе күткөн кош бойлуу эненин аруу оюнан башталат. Эне тил жаңы туулган ымыркайды май менен озанткан эне дилинен, азан чакырып, кулагына атын айткан ата тилегинен башталат. Ак сүтүн берип, бешик ырын ырдоодон башталат. Улут салтына, ыйык жөрөлгөлөрүнө, ырым жырымына, үрп адатына сугарылган ата эненин тарбиясынан башталат. Алт манас баш болгон улуттук улуу дөөлөттөрүбүздө каада салт рухий мурастарыбыз кылымдан кылымга, атадан балага мурас болуп өткөндөн келечекке өтүп келген эне тилибиз менен кыргыз экенибиз даңкталып, таанылып келет. Эне сүтү менен берилген эне тилибиз жер жарылып, анын бетинде кыргыз деген уруу тарап, тукум улап жайылып, жерине, табиятына, малына көз арткан чет душмандардан коргоп, эркиндигин сактап келе жаткан кыргыз журту канча доор алмаштырып, кылым сүрө жашап келе жаткан таасын далилдеп берүүчү улуу байлыгыбыз. О аталар, энелер, өз эне тилибизге эгедер кылган азаттыгыбызды сактайлы десек, уул кыздарыбызды бешиктеги кезинен улуттук баа жеткис байлыктарыбызды үйрөтүп, эне тилибизди сүйлөтүп тарбиялайлы, өстүрөлү. Эр жигиттерибизди тике туруп жоо тосууга даяр эр жүрөк тайманбас мекенчилдикке үйрөтөлү. Кыздарыбызга ата салтын, эне адебин жеткирели. Энеден айрылган жетим эмес, эне тилегинен айрылган жетим. Атадан айрылган жетим эмес, ата журтунан айрылган жетим. Багыбыз тоодой болсун, эртеңки урпактарыбыз том сорбой, эне тилдүү, ата журттуу болсун.